өз сөзүндө туруп, эгерде Курманбек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо, сөзсүз камалаарын УКМК башчысы Камчыбек Ташиев айтты. Орусияда кайрадан мигранттарды текшерүү иштери күч алды. Жаңылыштандырып алып, документтерин текшерип жатканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ташиев, Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо чек арадан өтөрү менен камалат. Камчыбек Ташиев Курманбек Бакиевдин иши боюнча Конституциялык соттун чечиминен кийин билдирүү жасады. Конституциялык соттун кечээки чечиминин азыркы бийликке эч кандай тиешеси жок. Конституциялык сот көз карандысыз орган болуп саналат. Жогорку соттун Бакиевге карата чыгарган өкүмү күчүндө. Ошондуктан Бакиев Кыргызстанга кайтып келсе, чек арадан өткөндөн кийин дароо камакка алынат деп жазды УКМК башчысы. Алып баруучу Назира Айтбекова турмушка чыкканын ачыктады. Белгилүү теле алып баруучу Назира Айтбекова өзүнүн турмушка чыкканын ачыктады. Бул тууралуу ал маегинде билдирген. Таянган бир өң бар. Сүйгөндө башкадан башка эркек көзүнө көрүнбөй калат экен. Бир адамга башыңды жөлөп, эркелеп жашагың келет экен. Сүйүктүм. Мен сени кымбат аял кылам. Сен кымбат нерсеге татыктоосуң. Назиком деп айтат, деди Айтбекова. Мирбек Иманбеков концерт учурунда ата-энесин эстеп көзүнө жаш алды. Жалал Абад шаарында өткөн Султан Садыралиевдин концертинде белгилүү ырчы Мирбек Иманбеков ата-эне аттуу ырды аткарып жатып көзүнө жаш алды. Концерттин жүрүшүндө Султан Садыралиев сахнага чыгып, Аяш атам менен Аяш апамдын жаткан жери жайлуу болсун деп ырчыга көңүл айткан. Белгилүү болгондой, бул чыгарма концерттик программага киргизилген эмес, бирок Мирбек Иманбековдун көрөрмандарынын өтүнүчү менен кошумча аткарылган. Бирөөң бар, башка эч ким көзүңө көрүнбөй калат экен, башка эркек көрүнбөй калат экен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Колдо жаткан 20-30 жылаңач мигрант Орусиянын атайын кызматтарынын текшерүүсү. Видео качан кайда тартылганы так белгисиз. Бул боюнча кандайдыр бир коомдук же расмий уюмдар маалымат бере элек. Видео Нурман Молдокеев Instagram баракчасынан тарады. АКШда Трамп менен масты өлүм менен коркуткан 32 жаштагы адам кармалды. АКШнын президенти Дональд Трамп жана башка жогорку даражалуу аткаминерлерди өлүм менен коркуткан Пенсильвания штатынын жараны камакка алынды. Маалыматка караганда, Федералдык иликтөө бюросу интернетте Трампты, ишкери Илон Маскты президент тарабынан дайындалган жетекчилерди өлтүрүү баштоо керек деген маалыматтар тарап жатканын аныктаган. Тергөөнүн жүрүшүндө аларды 32 жаштагы Шон Мопер жарыялап жатканы аныкталган. Ошондой эле ал ок атуучу куралды Трамптын инаугурациясына чейин сатып алганы белгилүү болгон. Кытай бийлиги өлкөнүн түндүгүндөгү арык адамдарды үйдөн чыкпоого чакырды. Кытай өкмөтү өлкөнүн түндүгүндө жашаган салмагы 50 килограммдан ашпаган адамдарды 11 апрелден 13 апрелге чейин үйдөн чыкпоого чакырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Бийлик муну күтүлүп жаткан катуу шамал жеңил салмактагыларды учурушу мүмкүн деп түшүндүргөн. Шамалдын ылдамдыгы саатына 150 чакырымга чейин жетиши мүмкүн деп болжолдонууда. Эскертүү Хэбэй, Пекин жана Тяньцзинге тиешелүү экени айтылды. Өкмөт күтүлүп жаткан шамалдан улам аталган аймактарда буга чейин белгиленген бардык коомдук иш-чараларды токтотуп, мектептерди, парктарды жана башка көңүл ачуучу жайларды жапкан. Депутат Айгүл Айдарова мамлекеттик ипотека аркылуу батир алды. Бул тууралуу МИКтин пресс-катчысы Ормунбек Амангелдиев соц тармакка жазып чыкты. Ал Айдарова батирди мыйзамдын негизинде алганын баса белгиледи. Айгүл Айдарова депутат болгонго чейин ички иштер органдарында иштеген жөнөкөй милиционер, жалгыз бой эне. Ал дагы көпчүлүк жарандар сыяктуу эле 2022 жылы кезекке туруп, бардык мыйзамдык талаптарга жооп берген деп айтты Амангелдиев. Депутат Айдарова кубанычы коюнуна батпай жатканын тууралуу жазып чыкты.
Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн тизмесине көптүн катарында кезекке катталган болчумун. Мен да 4 жылдан ашуун күтүп кезегим жетип жаңы конуштуу болуп отурам. Мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке турганымда менин кезегим 2 жылдан ашкан соң жеткен болчу. Мен өз ыктыярым менен буга чейин 2 жолу кезегимде жылдырууну суранып, үйгө муктаж болгон жөнөкөй жарандарга берүүсүн сурангам. 3-чү жолу тизмеге катталып кезегим жетип, мамлекеттик кызматкер катары үйдүн ачкычы тапшырылды деп жазган Айдарова. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кредиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.